Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың өзі масхабта. Масхаб деген түшүнүк каяктан чыккан? Чубак устаздын айткан сөзү бар, билесизби? Азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам арабызда тирүү болгондо бүткүл китептерди өрттөп салууга туура келет. Биякта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турса, сиз китеп карап отурасызбы? Кой мен могу китептен карап алайын деп. Ол масхаб түшүнүк каяктан чыгып атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салгандан улам чыгып атат да. Ошол эң туура сүннөтүнө жетелеген жол деп. Түшүнүңүзбү? Күн турганда сизге айдын эмне кереги бар? Күн турганда сизге айдын эмне кереги бар? Айдын жарыгын эмнеге издейсиз сиз? Эмне кыласыз? Бул бардыгына тегиз жетип аткан себептен. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нуру күндөн дагы көлөкөсү болгон эмес ал инсандын. Күндөн дагы нуру күчтүү деген сөз. Масхаб түшүнүк ал улуу инсаныбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салгандан кийин адамдар адашып кетпесин. Мына могул туяк, могул жол менен деген түшүнүк болуп атат. Түшүнүңүзбү? Аман масхаб карманман дегенде туура эле түшүнүп коюңуз, байкуш илим окуй эле экен, окусам деп айтпайт эле деп. Бирөө медресеге атасы тапшырган экен, тааныш билиш кылып чоң эле экен, чоңдун баласы окубайт экен. Мугалимдердин айласы кетип, кантип жеткиребиз бул балаңыз окубай атат, чыгарып кетиңиз деп айта албайт. Караса чоң адам дигинте албайт. Bir gün анан экзаменге чакырыптыр. Келиңиз сиз катышып бериңиз деп анан отуруп суроо бериптир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы масхабта болгон деп суроо бериптир. Анан бала айттыр, ошону да билбейсиңерби? Абу Ханифанын масхабында болгон дептир да. Анан көрүптүр, атасы түшүнүп акырын чыгарып кетиптир баласын. Демек, ал маселе орду менен де илим окула берсе